Рахмат, Асел Сайызбек мына. Урматтуу баяндамачы, айсаңыз, біз колдойбуз. Катар менен биздин алым катнашы кандай өзү виза берүү боюнча ачыкпы же ачык эмеспи? Biz бүгүнкү күндө азыр мен так маалымат бере албайм. Мектеп барбы, жокпу? Канча товар оборот между Катар, Кыргызстан, канча турист барат, канча турист келет же канча? Виза боюнча бизде бир макулдашуубуз бар, дипломаттык паспорт менен служебный паспорттар гана биз визовый болот. Товар оборот болсо бизде 14-жылы товар оборот ошол эле данный бар да бизде. Эгерде макул берсеңиз биз Минэкономикадан алып 14-жылы канча болуптур? 14-жылы 1 миллион 73. 1 миллион 73. А туристтер кандай болот? Кандай? Турист, канча турист бар билесиң? Туристтер боюнча бизде маалымат жок. Аны погранслужбадан алат. Асел Сайызбек мына даярданып келсе болмок да. Комплекс эки мамлекеттин ортосунда карап атсак. Анда бизде карым катнаш жок болсо авиа линиянын эмне кереги бар бизге? Урматтуу замминистр, айтсаңыз, мына Дубай боюнча Fly Dubai жалгыз учат да, туурабы? Ошо боюнча мага да бир кайрылуулар болду. Мындай авиа каттам ачуу үчүн андан башка биздин элибизге мүмкүнчүлүк, туристтерибизге мүмкүнчүлүк түзүш үчүн кантип, кайсы жол менен ачса болот? Дагы башка компаниялар киргенге мүмкүнчүлүгү барбы? Бар, ошол эле Араб Эмиратынан, Шаржадан авиакомпаниялар келип суранды эле да. Ошол да биз да ошо Шаржадан дагы как экинчи пункт боюнча катташып берсеңер деп. Анан биз алардын тиги берген шарттарын азыр изилдеп атабыз. Кээ бир шарттары туура келбей атат. Эгерде сүйлөшүүлөр болсо, анда биздин келишимдин негизинде Шаржа менен түзүлүшү мүмкүн. Шарт эмне, взяткабы? Жок. Ошондой эле маселе болуп атат да силерде. Ал эми международный уровеньдеги авиакомпаниялар. Алар мындай деп атат да, эгерде биринчи баштаганда жанагы полный коммерческий заполнениеге чейин силер авианавигацияны, аэропорт Манастын услугасын бекер кылып берсеңер, анан кийин бош учуп келген орундардын 50% стоимостун компенсация кылып берсеңер деген вопростор болчу да. Тигилер тараптан койгон. Ал жакта угуп, мен да көзөмөлгө алайын өзүм лично. Себеби алардын билети бир топко арзан болот деп атат да. Бул эми биздин элибизге пайда да. Анан экономикабызга да конкуренция бар жерде бул жакшы да. Анан биздин Кыргызстан Air дедиңизби? Эмне себептен банкротсуздар? Бүт дүйнө жүзүндө самолету бар компаниялар өнүгүп атса, бизде Кыргызстанда эмнеге банкрот болдуңуздар? Себеби? Biz жана айтылып кетти, туура эле ошол башынан биз компания түзүлгөндө карыз менен түзүлгөн. Ошо карызды биринин шапкесин бирине кийиши менен эле азыр алекпиз да. Анан самолет маселеси аябай курчта. Бизге жана айткандай кара тизмедебиз. Бизде чоң европейский лизинг компаниялар бизге 2 пункт менен бербейт лизингке. Бул биринчи кара тизмедебиз, экинчи Кейптаун соглашенияны биз ратификация кыла элекпиз. Ал ратификация кылсак, ошондо өкмөт, мамлекет ошол самолеттун жоопкерчилигин кийин мойнуна алат да. Авиакомпанияга түз түрдө бербейт. Бизден банк гарантиясын же башка өкмөт гарантиясын сурап атат, биз аны бере албай атабыз да. Азыркы күндө компания банкрот эмес иштеп атат. 100 миллион карыз менен да. Карызды эми бирин-бири жаап келатабыз, эми бир тобун кутулуп койдук. Дете мен 8 жыл мурун келгенде банкрот абалы болчу, азыркы күндө 5 миллиондон 2,5 миллион доллар карыз бар. Негизи карыздар эмне карыздар? Карыз ошо аэропортко карыз, топливого карыз, самолетко карыз, лизингке карыз. Основной эң негизги карыздар ошол. Алган самолетуңар учпайт азыр. Алган самолет бирөөсү учуп атат, бирөөсү ресурсу түгөндү, бирөөсү аны учура берсек болбойт, анткени ремонт кылыш керек. Ремонтко чоң каражат сарпталат. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, өкмөттө карап чыгыңыздар эми. Шапка официалдуу лицолор бетте шапка кийгизебиз деген бул уят да. Мамлекеттик компания мамлекетке карыз деген дагы уят. Аны карап чыгыңыздар мамлекеттен. Анда лицензиясын башка бирөөгө бериңиздер, очередь турат дейт ошо. Иштейм деген компанияларга. Булардын авиа каттамдарын алып башкаларга бериш керек. Карызын жаптырыш керек. Шу маселе боюнча да иштешиңиздер.
Конечно, кадрды колдой элем, ошончолук бизге мамлекетибизге керек болсо, биздин жарандарыбыз уча турган болсо, мен колдош керек. Рахмат. Рахмат. Рахмат.